Биздин мечитте имам жок кезде сүннөт сакалчан бир таксыр имам болуп калат. Ага жамааттын жарымы наразы. Себеби намаз окуганда, рүкүдө, кыямда, сажда, кадырда көпкө турган үчүн эл тажап кетет. Айтылчу таспихтерди, мисалы Субхана Роббиял А'ла 12-15 айтканга чейин турат. Калган рүкүндөрдө да ошентет. Пайгамбарыбыздын хадиси жамаатка имам болгондо жеңил окугула деген. Ал имамдарды эскерткиле туура эмес дейт. Жоогун жазып далил менен айтсаңыз эскертип коелу, фитна болбосун дейм. Сиздерге туура кайсы коомго, кайсы имамга коом наразы болсо, ошол имамдын намазы макруу өзү. Анан пайгамбарыбыз катуу эскерткен, сен эмне фитнага салуучусуңбу? Имам болдуңбу? Сен кыскараак окугун. Кыска деген эптеп-септеп эмес. Шашылбай, мындай шашылбай окуйт, бирок кыскараак окугун. Эмне үчүн? Артыңда алсыздар бар. Карыялар бар, муктаждар бар, мусапырлар бар деп айткан. Алсыздар көпкө чейин тура албайт, даратын көпкө чейин кармай албагандар бар. Ар кандай да бирөө шашып аткандар бар, самолетке кетиш керек, Сен ошон үчүн фарызды мындай, ошон үчүн Субхана Роббиял А'ла 3 жолу болду. Субхана Роббиял андай деп айтпаңыз. Субхана Роббиял А'ла 9, 13, 15 жолу айтпаңыз. 3 жолу болду. Абу Дауд шарифте келет, 3 жолу айткан. Төмөнкү сүннөт бул дагы. Өзүңүз жалгыз окуй бергенде 5, 7, 99 кылып окубайсызбы? Совсем бир рүкү кылып, ошол машаалла саждада таң аттырып бериңиз, кыйын экенсиз ошол жерден. Элди кыйнабаң да, андай болбойт анда бул совсем болбойт бул. Ол кичине илимсиздиктен кылып койгондо окшойт да, түшүнбөстүктөн. Ушунусун биринчи акыркысы болсун, токтотуш керек мындай болбойт. Андай да эмес, анын ордуна башкаларды чыгарыңыздар намазга. Эгерде билбесе, түшүнбөсө.